Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Азыр орун басарын угуп эмне кылабыз? Министр өзү келиш керек. Мына премьер-министр менен жолугуп жүрөт, кабинетте отуруп жүрөт. Биз менен эмнеге жолукпайт? Бияка келип өзү доклад кылсын. Жооп берсин өзү. Ушундай качып, коркуп элден, депутаттардан. Зачем анда бизге ушундай министр вообще? Өзү келсин. Урматтуу таанып Биз пока азыр добуш берип, өзү министр келсин бияка. Министр болду, жоопкерчиликти алсын. Азыр пока биз добуш берүүгө өтөйлү. Сураныш ушундай таанып Келсин, мына ал Кыргызстанда эле жүрөт. Сунуш ушундай, министр келсин өзү. Азыр биз пока добуш берүүгө өтөйлү. Процедурный 6-чы микрофон. Менде чоң сураныч. Элден качканды, жоопкерчиликтен качканды токтоткула. Министр өзү келсин, өз башы менен жоопкерчиликти алсын мойнуна. Мындай болбойт. Эмне деген оюндарды кайра эле кылып атасыңар? Болбойт мындай. Биз элге чыгып келдик, алар бизге талап коюшту. Министр жооп берсин. Министр келип бияка трибунага жоопкерчилигин тартып, өзүнүн сөзүн айтсын. Кандай себептер болгон, эмне болуп ушундай болуп калды? Бардыгын өзү айтып берсин. Биз башында бул маселени көтөргөндө талап кылганбыз. Министр өзү келип жооп берсин. Эмне үчүн жоопкерчиликтен качасыңар? Эмнеден коркуп атасыңар? Ушундай окуя болгондон кийин бирөө жоопкерчиликти мойнуна алыш керек да. Качып жүрө бересиңерби? Урматтуу министр мырза, сиз 100% билем, угуп атасыз азыркы сөздөрдү айтып атканын. Сөзсүз түрдө сиздин катышууңуз болбоюнча биз бул маселени карабайбыз. Процедурный 6-чы микрофон. Коллегалардын сөзүнө кошулам. Министр мырза өзү келсин. Бул бир эле жалгыз үй бүлөнүн трагедиясы эмес, бүтүндөй өлкөнүн трагедиясы. Керек болсо мировой сообществонун жанында мындай терс мүнөздүү болуп калды өлкөбүз. Министр мырза өзү келип жооп берсин. Рахмат. Урматтуу министрдин орун басары, министр өзү кайда? Правительствода совещание примерде болот. Кандай? Примерде совещание болот. Өзү келсин анда. Сиз отура бериңиз. Өзү келсин.